Кийинки сөз Кокулов Эрулан Калчаровичке берилет. Саламатсыздарбы? Мен могу мектептер боюнча сурайын дедим эле. 1-класстан 4-класска чейин тамак берилет да, ошондо э? Ооба, 1-класстан 4-класска чейин. Эмне тамак берилип атат азыр? Негизинен ысык тамак берилген жерлерде Мерсико тарабынан да кошумча продукциялар бар. Бул жанагы темир менен байытылган ун, күрүч, чечевица, май, андан сырткары айран дагы кошулуп берет. Мындай мектептерден бир балага канча сом кетип атат азыркы маалда? Ал эми мисалы үчүн андай проектиде жок болгон мектептерде ошо 7 сомдун өлчөмүндө эле берилет. Ал эми берки башка мектептердеги өлчөмү 7 сомдон жогорураак. Себеби ал жерде 15-18 сом, 20 сомго чейинки ар кайсы мектептерде ар кандай мүмкүнчүлүктөргө жараша. Мисалы, эмнеге ошол тамак берип атасыңар мектептерде 1-класстан 4-класска чейин? Бул каяктан чыкты? Биринчиден көп эле бул алгачкы ысык тамак киргизилген мезгилдерде көп эле балдар эртең менен айрыкча башталгыч класстын окуучулары ачка тамак ичпей келип сабак учурунда жыгылып калган балдар дагы болгон. Бул бир чети, экинчи чети көбүнчө эртең менен балдар келатканда аппетити жок болот, тамак ичпей келген учурлар болот, катталган мындай фактылар дагы бар. Бул ысык тамактын киргизилиши сабак учурунда балдардын жанагы канча бир деңгээлде болсо дагы ошол мындай курсагы ток. Жок, мен сураган себебим бул норманы ким киргизди? Министерство здравоохранения киргизди эле, же силер өзүңөр киргиздиңер беле, ким киргизди эле муну? Бул мыйзамдын алкагында киргизилген 2000 азыр айтам. Алгачкы жолу ошо тамак киргизилгенде бир стакан чай жана булочка деп киргизилген да, эң биринчи. Мыйзамда керек болсо ошондой көрсөтүлгөн. Бирок азыркы мезгилдерде биз өнөктөш башка органдар менен, мисалы үчүн ошол эле Мерсико же болбосо буунун тамак аш өнүктүрүү ФАОлор менен биргеликте түрлүү тамак аштын менюларында иштеп чыккан. Ошол жанагы суммасына жараша, стоимостуна жараша 7 сомго, 10 сомго, 15 сомго дегендей да. Ошого жараша күнүгө бере албаса дагы жумасына 2 же 3 жолу ошол кошумча берилген продукция менен биргеликте ысык тамакты жакшыртуу маселеси каралат да ошол жерлерде. Ошондой мектептердин саны бүгүнкү күндө 1784 мектепте ушундай берилет. Ата-энелерден сурадыңар беле, ошол берип аткан тамагыңар балдарына керек бекен? Көп эле мектептерде айрыкча айыл жеринде мен бир дагы мен өзүм айыл мектебинде да иштегем, айыл мектебинде мектептин жетекчиси да болгом. Айыл жеринде дайым эле ата-энелер ошол ысык тамакты эң жакшы деп эсептейт, туура деп эсептейт. Эми ал шаардагы балдарды мен бул жерде шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы да отурат. Эгерде ошондой фактылар бар болсо, бул мындай массовый эмес болуш керек деп ойлойм. Көп эле ата-энелерге бул керек. Жок, ошонун мындай бир немеси барбы, статистикасы барбы? Бизде райондордо мындай атайын статистика каалап атабы же каалабай атабы деген статистика жок. Бирок дайыма биз мектептерге барганда, ата-энелер менен жолугушууларды өткөргөндө, мектептин администрациялары менен иш жүргүзгөндө бир да жерде мындай ушу тамактын кереги жок деген маселени уккан жокпуз. Тескерисинче ошол тамак дагы жакшырса экен, жакшы болот эле деген гана мындай сунуштарды угабыз. Сурап көрбөйсүңөрбү, статистика кылып көрбөйсүңөрбү? Жарайт. Мен неге муну айтып атам? Анткени силер бир күнү, бүгүн болбосо, эртең болбосо бир күн иштей башташыңар керек да. Негизи могу зам министрден баштап, Министерство образованияда ылдыйкыңар, булар силер ошол жакта постоянно жүргөндөрсүңөр да. Ар дайым ошол жерде жүрөсүңөр. Министрлериңер эле алмашып турат, силер алмашпайсыңар. Замдар алмашпайт вообще. Кичине мындай оптимизация деген нерсеге үйрөнгүлө да.
иштегиле да бир аз болсо дагы. Ата-энелерден сурап көргүлө да. Силер ата-энелерге аларга 20 сомдон балдарына тамак берип туруп, кайра ата-энелеринен 400 сомдон, 500 сомдон сыгып алганыңардын кереги жок. Ата-энелер силердин берип аткан тамагыңа карабайт дагы, мен силерге айтып атам. Мен билем аны. Анткени менден сурашмак. Ушул күнгө чейин ушул суроону бербептир магачы. Анткени им даже не интересно силер берип аткан тамагыңарчы. Даже көңүл да бурбайт. Сурагыла да, оптимизация кылгыла да бир аз. Министерство образования ачыгында айтып кетейин, не кылып жүргөнүңөрдү деле билбейм, мен чынымды айтсамчы. Мына дагы бир жолу айтып кетейин, могу алтын тамга деген эмеңер. Бул эмне? Ким чыгар эле муну? Кимге керек бул? Түшүндүрүп бергилечи мага. Алтын тамга деген мурун алтын медаль, алтын сертификат деген сыяктуу эле бул дагы балдардын билим деңгээлин жана жалаң жакшы баа менен бүткөн өзүнүн билим деңгээлин тастыктоого багытталган тест. Алтын медальды эмнеге алчу эле окуучу? Бул мектепти 1-класстан 11-класска чейин жакшы окуп бүттү деген окуучулар, жалаң 5ке окуп бүттү деген окуучулар тесттен өтөт. Бирок биз ошо өткөргөн тесттердин негизинде көрүп атабыз, баары эле алтын медальга тест бар беле негизи? Алтын медальга тест бар беле? Алтын тамга дегендин өзү эле мурун ошол алтын медаль деп айтып койчу, кийин алтын тамга деп 2016-жылдан баштап алтын тамга деп өзгөрүп калган да. Бул мурунтадан эле келе жаткан салттуу иш-чара. 2022-жылы 2141 адам тапшырыптыр алтын тамгагачы. 80 алыптыр алтын тамганы. 2023-жылы 1952 адам тапшырыптыр да 168 алыптыр. Бул эмне? Силер билим берүү министерствосу эмне иштеп жүрөсүңөр анда эгер силерде ушундай статистика болсо? Эрулан Калчарович, ошол 2000-дин тегерегиндеги бүтүп аткан бүтүрүүчүлөр жалаң 5 менен бүтөт. Бирок баары тең тест тапшырганда 5ке тапшыра албайт. 1/4 болуп калат, 2/4 болуп калат. Мына ошолор тастыктай албай калгандыктан алар албайт. Могу алтын тамганы алгыла. Ошол баалар менен эле баасын коюп бергиле. Бул эмне дегениңер? 11 жыл адамды окуп турандан кийин 11 жылдан кайра сындырып койгоңар. Бул бир. Экинчиси жанагы тамак аш керек бекен, керек жок бекен ата-эне менен мониторить этип чыккыла бияка алып келердин алдындачы. Им это надо или нет? Андан көрө ошол акчаны анда жыйнап туруп ошол мектептердин ремонтторуна сарптагыла. Азыр мектептин ата-энелерин айтып отур. Өзүңөр ремонт кылгыла деп отур келип алып мектептерди. Ата-энелер сылдыңдап эле жүрүшөт. Мектептерчи. Акча чогултурушат. Жана охрана деген эме вообще кереги жок нерсе. Мисалы, мен деле охранасы бар мектепте окугам. Бир жолу ошол охрананын жардамын көргөн эмесмин. Оптимизация кылгыла да кичине, иштегиле да, аракет кылгыла да.